Assalamu alaikum, урматтуу көрүүчүлөр. Швега программасынын бул жолку чыгарылышы бираз өзгөчөрөөк, же болбосо башка программалардан айырмаланып, бираз биз азыркы күндө ушу тарыхый биздин ата бабалар баскан өткөн жолго бираз көз чаптыралы деп чечип атабыз. Себеп дегенде, мына өзүңүздөр көрүп турган, же болбосо мен турган жерде 16 кылымга таандык деп эсептелинген Рават Абдуллахан деген мечит жайгашкан. Бул мечитти мисалы бир эле ушул Ош же болбосо түштүк аймактарда эле эмес, Кыргызстан боюнча дагы эмес, дүйнө элдеринин назарында, же болбосо Борбор Азияда дагы ушундай мечиттердин бир канча ушуга окшогон образы салынган объектилерибиз да бар. Бирок Кыргызстан үчүн биздин ата бабалардын баскан изин, жашаган доорун ушул тарыхый биздин эң баалуу деп эсептелинген мечит менен дагы сүрөттөсөк туура болот. Бул мечитке ушул бир кезинде азыркы ушул дүйнөгө дүңгүрөп аткан ушул Турция мамлекетинин анда президент боло элек экен эле ушул Эрдоган келип, ушул жерге өткөн кеткен ата бабалардын арбактарына багыштап, ушул мечит тууралуу жакшы бир тарыхый маалыматтарды мыкты билген адам катары зыярат кылып кеткен экен. Азыр биз бул жолку чыгарылышта эмнени бергибиз келип атат? Мына ушул биздин ата бабалардан калган кыргыз элинин мурда жашап өткөн доорун сүрөттөгөн бир эле ушундай саналуу эле, албетте буга чейин деле буга окшогон дагы тарыхый табылгаларыбыз бар. Бирок алардын сап башында турган мына ушундай тарыхый баалуулуктар менен биз кыргыз экенибизди, ата бабалардын мурдатан биздин 10-11 кылымдарда жашаган, ошол мезгилдерде дагы хандыктарды башкарган, ошол мезгилдерде дагы жашап өткөн жашоо маңызын биз азыр бүгүнкү Швега программасында сүрөттөп беребиз. Өзгөчө мына ушул мечитти негизге алып, мечитти өзөккө алып туруп сүрөттөп беребиз. Себеп дегенде, буга чейин мисалы биздин кийинки муундар деле, биз деле мисалы ушул мечит тууралуу, Абдуллахан мечити тууралуу биз кыска гана, учкай гана маалыматтарды берип келгенбиз. Эсиңиздерде болсо керек, буга чейин Швега программасынан бул мечит тууралуу дагы чагылдырганбыз. Анда тарыхчылардын ойлору да ортого салынган дегендей, бүгүн биз азыр ушул мечиттин тарыхый сүрөттөлүшү менен бир сыйра сиздерди кененирээк тааныштырып өтөбүз. Анда бул программада ушул Абдуллахан Рават мечит тууралуу сөз болот. Байкап туруңуздар, баам салып туруңуздар, жүрүңүздөр. Бисмиллахиррахманиррахим. Ким бар? Кандайсыз? Жакшысызбы? Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Сиздарбы амансыздан? Жакшы. Чарчабай иштеп атасыздарбы? Рахмат. Келиңиздер, куш келипсиздер. Биз Швега программасынан ушул жолку чыгарылышта биздин ата бабалардын тарыхый доорун бир кийинки муунга бир сүрөттөп берели деген маңызда биз дал ушул азыркы күндө аталып турган Абдуллахан Рават мечитине келип калдык. Бул жерде азыр маалыматтарды албетте билебиз. Бул жерде дагы мисалы сиз азыр күгүндө ушул мечитти башкарып, ушул мечитти өнүктүрүп, жалпы ушул дин чөйрөсүндө кызматты кылып келатканыңызга да бир топ жыл болуп калды. Ошон үчүн урматтуу көрүүчүлөр, бул Жусупов Каныбек агайыбыз ажы мына ушул жерде көп жылдардан бери дин чөйрөсүндө дагы, ушул жерде мечитке келгендерге маселе айтып дегендей кызмат кылып келатат дегилечи. Азыр биз ушул жолку чыгарылышта Каныбек агай, биз ушул мечит тууралуу сурагыбыз келди, мечит тууралуу кызыккыбыз келди. Бунун тарых таржымалын сиз ушул жерде көп жыл башкарган адам катары сизден мыкты билген адам жок болсо керек. Эми бар, албетте буга чейин тарыхчыларыбыз деле айтып келатат, билимдүү агайларыбыз деле айтып келип атат. Бирок биз бул жолку чыгарылышыбызда ушул негизги маселеге токтолгубуз келди да. Азыр ушул эшик тууралуу, эшиктен баштап туруп, андан кийин кетсек, мына ушул эшиктин тарыхы тууралуу бир аз айтып бербейсизби? Ушул себеп дегенде, мындай эшиктерди көпчүлүк мечиттерден көрө бербейбиз да, мисалы. Көпчүлүк аймактардан да жолуктура бербейбиз да. Бунун деле өзүнүн бир тарыхы болсо керек. Албетте. Бисмилlah, алхамдулилlah. Аллах Таалага чексиз мактоолор, шүгүрлөр, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салаваттуу дүрүттөр болгон болсун.
Куш келипсиздер. Бул мечитибиз 16-кылымда курулган деп археологиялык казуулар менен далилденген, тастыкталган деп мамлекеттин коргоосунда турат деп жазылып турат. Бул ата бабаларыбыздан калган мурас. Жанагы алымдарыбыз, данышмандарыбыз, кыргыз аталарыбыздын сөзгө чечен адамдарыбыз айткан ата сыйлаган озор, керез мурас сыйлабаган тозор дейт. Ата бабаларыбыздын калтырып кеткен мурасы, керези бул чоң элибизге, журтубузга, мамлекеттүүлүгүбүзгө, Ош шаарынын 3000 жылдык дейт 30 кылымдык тарыхына бай болгон журтчулугубуздагы эң көнөргүс түп нускасы болгон бир бакыттуу болгон бир мечитте турабыз. Бул Рабат алдыңкы Рабат деп мечитибиздин дагы Рабат резиденция ушундай эшиктин ачылышы, шаардын эшиги ачылгандай ушундай ачылыш деген маанини билгизет. Анан бул эшигибиз кийин жасалган 90-жылы бул мечитибиз реконструкция болгон. Ушул элдин, журттун, жамааттын, Ош шаарындагы калкыбыздын түштүк чөлкөмүндөгү биздин аталарыбыз намаз окуган, тагаларыбыз намаз окуган, таяталарыбыз намаз окуган деп элге, журтка, мамлекетибизге күйгөн мурасты, керезди сактап, ошого урмат сый көрсөткөн туугандарыбыз келип ушул мечитти тургузушкан. Анан ошол тургузганда ошол 90-жылы бул жерде бир Махамат Усман деген хажы атабыз бар. Өзүмүн үйүмдөгү жаңгакты кесип алып келип, ушуну тургузганбыз деп жасатканбыз дейт. Бирок бул эшиктин түп нускасы жогорку Сулайман Тоо музейиндеги өңкүрдө ошол жерде сакталып, оригиналы азырда турат. Ошол жерде сакталып турат. Бирок мечитибиздин түпкү ошол эшиги арчадан жасалган дейт. Ана барып көрсөңүздөр болот. Капкара болуп күйүп калган. Ол өтө көп адамдын өмүрүн көргөн, өтө көп адамдын бакыт талайын, жакшысын, жаманын, ачуу таттуун өткөргөн ордолуу ушул Ош шаарындагы көп мезгилди камтыган эшик да эми ал жерде сакталып турат. Анан буну оймолоп ошол түз бөлүндө келтиришип жасашкан. Бирок сырттан келгендер биринчи келип, туристтер келип, эшикти кармашат. Эшик кандай, бул каяктан келген деп. Биз эми тарыхый деп эле ошол мурдак эшик деп кое беребиз. Себеби бунун түп нускасы ошол арчадан жасалган, музейде сакталып, бүгүнкү күндө келечек муунга көрсөтө турган, далил боло турган эшик. Азыр бул эшиктин ушул түп нускасы ушул музей комплексте бир бүрчөктө турат. Мисалы ошол тарых катары сакталып турат. Келген туристтер дагы, келген коноктор дагы көргүсү келсе ошоктон барып көрө берет. Албетте. Бул эшиктин деле өзүнүн тарыхы бар азыр. Мисалы бул түп нускасы эмес болсо дагы бунун өзүнүн тарыхы бар, Ооба. Ошол турпатын бул жерге көчүрүлгөн да. Каныбек агай, мисалы мына азыр орнаменттер турат го, мисалы мына чиймеленген. Мисалы ушул дагы кыргыздын бир ушул биздин ата бабалардын эмгектери болсо керек да, бир турмушун чагылдырган, мисалы ушул кыргыздын ошол доордогу мисалы ой пикири, ошол доордогу мисалы жашоо турмушу да, мисалы ушул кыргыздын түз бөлү. Башка жерде кезиктирилбейт. Бул эми эзелтеден өзбек тууган менен кыргыз бир тууган ушул жерде ата бабалар жашаган. Бүгүн өзбек тууган менен кыргыз тууган тандырыбыз, ашыбыз, мазарыбыз, базарыбыз, очогубуз, коюңчу, жакшы жаманыбыз ушундай өтүп келгенби? Алдын дагы өтүп келген. Бирок ошол мезгилде дагы ушул абалда жасалып, ошол мезгилде элине, журтуна, динине кызмат кылгандар жасаткан. Эми бул жерде ичиндеги парламентте кичине өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Негизинен. Бирок наркыда түп нускасында башкача немесинде болгон. Ошол кыргыздын өзүнүн парламенттер сакталып турат. Азыр эми урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул Абдуллахан Рабат мечитинин дарбазасын эмнеге сүрөттөп атабыз? Себеп дегенде биздин ушул ата бабалардан калган тарыхый жайды сүрөттөөдөн алдын биз албетте ушул мечитти ушул калкалап турган ушул эшиктен баштагыбыз келди. Жогоруда ушул Каныбек агайыбыз айтып кетти. Түп нускасы ушул Сулайман Тоо музей комплексинде сакталып турат. Каалоочулар барса ошол оригиналын ошол жерден көрсө болот депчи. Азыр эми ушул жерде кызмат кылып атасыз, мындан аркы мечиттин түзүлүшү тууралуу бир аз сүйлөшүп барсак, албетте мечитке киргенде эле мисалы эң негизги маселе бул биз үчүн
ажаткана маселелери, мисалы ушу ажаткананы дагы оңдотуп чыкытып коюпсуздар. Бул жер да өзүнчө бир тарыхый, бизге жеткен маалыматтарга караганда бунун да өзү тарыхый очогу бар экен, өзөгү бар экен дегенде, ушул жөнүндө айтсаңыз, андан кийин ушул ажаткананы да тартып өтүп кетели нар жагына. Бул дааратканабыздын ордунда хауз болгон экен. Алдын бул аксакалдарыбыз, ушул тарыхты ушул жерде билген, жашап өткөн аксакалдарыбыз, абаларыбыз, ажаталарыбыз айтышат, мына жерде жаннат арык, бейиш арыгы деген арык болгон экен. Ал бейиш арык келип, анан бул жерде хауз болгон экен. Бул жерде биз мечитте ушул даараткананы курдуруп атканда жанагы цемент фундаменттер 2,5–3 метрге чейин куюлган. Өтө калың куюлган. Жанагы азыркы техниканын жардамы менен алып келип 2–3 трактор бузулуп калды. Себеби дегенде ушунчалык бир касиеттүү курулганбы, жеки ошол мезгилдин адамдарынын иштөө тартиби башкача болгонбу, азыркы цемент менен салыштырып бузсаң тез бузулат, булар ушунчалык кыйынчылык менен буздук. Анан бул тупуракты бул жерди алып атканда 77 КАМАЗ тупурак алдырдык. Андан кийин ушул уруксат менен, музейлер менен келишип, андалардын уруксаты менен, бул эми мамлекет тарабынан корголгондон кийин алардын сөзсүз бизге көрсөтмөсү менен, алардын көрсөткөн жолу менен иш кылабыз. Анан алар менен өздөрү ушундай чертожун чызып даярдап беришти. Биз андан кийин ушул ишти кылдык. Буну бир жеке ишкер, бир адам кылып берди. Ушул $120,000 Аллахтын ыраазылыгы үчүн дамыла ушул нерсени кылып берели деп келип, ушул нерсени ниет кылдык эле. Өтө сонун болду. Бүгүнкү күндө мусулман ааламында кыргыз жергесинде Ош чөлкөмүндөгү бир татынакай мусулмандар үчүн даарат алуучу орундук десек жакшы болот да. Анткени себеби адам баласы келгенден кийин биринчи дааратканаңдын тазалыгы болсо, ошол жерде бир пакиза жит болбосо, ошол жерден алып, андан кийин анын кандай адам экенин, кандай иштерди кылган экенин андан нары көрүнөт да. Себеби кыргызда эшигин көрүп төрөнөт дейт. Эшиги таза болсо, эшиги пакиза болсо, ошол нерсе дагы таза болот. Эми бул ата бабаларыбыздан калтырган, бизге сизге калтырган мурасы. Ушул жерди биз аздектесек, өстүрсөк, өндүрсөк, анан биздин жашообуз өнөт деген ниеттебиз. Кана Урматтуу көрүүчүлөр, биз эмне үчүн эшиктен дароо дааратканага өттүк? Сөздүн өзөгүнө маани бериңиздер. Эшигин көрүп төрүнөт деп таксырыбыздагы бекемдеп кетти сөздү. Бул негизи пакизалык, тазалык ушул эшиктен көрүнүп турат. Анан мечиттин ичиндеги бүгүнкү ушу ата бабалардын дагы бул ажаткананын дагы өз тарыхын айтып кетип атпайлыбы? Бул дагы ата бабалардын мезгилинде бир башкача бир хауз болгондо айтты. Суу кампасы деп коелу, суу кампасы болгон экен. Азыр ушул күндө ажатканага таза, жакшынакай ушул бир ишкерибиз, Аллах ыраазы болсун, салып берген экен. Азыр ичин көрөлү. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Каныбек таксыр мындай десеңиз, мына ушул дааратканага кирип баратканда эле кыргыздын оймо чиймелери түшүрүлгөн көрүнүштү байкадык да. Бунун өзүнчө бир образ жаратсын, ушул кыргыздын тарыхын дагы чагылдырган бир кайсы бир деңгээлде бир адамдардын көңүлүн өзүнө бурсын деген бир көрүнүш да бул. Кыргыз өзүнүн табияты менен, таанымалы менен, өзүнүн жашоосу менен, наркы салты менен кыргыз болуп келген. Мына ошол аксакалдардан, ушул жерде келген жамааттан ушундай дамыла, ушул жерге ушул орнаменттерди койбойсуздарбы? Анан муну темирлерди дагы орнамент кылдырып, мына жерден буларды дагы Жалал-Абадтан заказ бердирип, ошол ишкерибиз өзү коюп берди да. Анан ушул кандай коебуз дегенде ушул орнамент коёйлу. Себеби бул жерде тарыхый баалуулуктарыбызды туристтер келип биздин кыргыз журтчулугунун баалуулуктарын ушул орнаменттен тааныйт да. Баскан турганыбыздан тааныйт, жашаган жерибизден тааныйт дегенде, анан ошол бабаларыбыздын отуруп кеткен, ата бабаларыбыз калтырып кеткен жерин ушунчалык келтиргенге аракеттендик да. Биз жерге келгенибизге биз 2010-жылы ушул жерге кыргыз-өзбек согушунун үстүндө дамыла болуп келгенмин. Ошол мезгилде келгенде мечиттин акыбалы өтө оор абалда эле. Буга эл күбө, жамаат күбө. Анан келгенибизде, биринчи келгенибизде даараткананын үстүн суу тамчылап турат экен. Анан бир туугандарыбыз келип ушунун үстүн жаап берди. Жаап бергенден кийин бир балдар келди, дамыла ушул дааратканын үстүн жабылыптыр. Бунау жер ийри бууру болуп турат. Мурда Ош 3000 жылдыкта асфальт басылган экен. Анан бир
инелерибиз, туугандарыбыз келип, анан буну брусчатка басып берди. Бир $25,000 жеке ишкер өзү дагы ушул брусчатканы басып берди. Анан мен брусчатканы баскандан кийин мен жашоодо бир нерсеге токтолгум келип турат. Тарыхый мурастарды сактаган биздин жүрөгүнөн от алып, элин, жерим, диним деген ата-бабаларыбыз бар экен. Мына ошол мурас катары келип, ушул жерди мечитти көрүп турган бир ата-бабаларыбыз келип, ушул брусчатканы басканда келип аябай ыйлады да. Аксакалдын көзүнөн аккан жашы бүгүн дале көзүмдүн алдында турат да. Ушунчалык рахмат балам, ушул жерди да карай турган адам бар экен. Ушул жерге кызмат кылыпсың, рахмат деп дуасын берип кеткендер болду да. Урматтуу көрүүчүлөр, биз баягы кадимки эле материал сыяктуу эле келип, бул Каныбек таксырды же болбосо мечиттин баягы азыркы көрүнүшүн, мурдагы көрүнүштөрүнө кошо кетип аткан ушундагы бир негизги маани берүүчү жагдайлар бар. Алдыдагы мүнөттөрдө айтылат, ага жакшылап баам салып туруңуздар. Азыр ага чейин ушул ажаткананын ичин тааныштырып өтөрөйлү. Швега программасынын бул жолку чыгарылышы негизги маалыматтар, негизги өзөктүү маалыматтар алдыңкы бөлөктөрдө айтылат. Байкап туруңуздар. Бул жерде мына жакшынакай кылып коюптур, кыйын эле, мисалы үчүн. Сонун кылып, ичи дагы орнамент, муну карасаңыздар. Бүт кыргыздын жакшынакай ушул мечит, ушул биздин ата-бабалардыкы, биздин ата-бабалардын ушул бизге калтырып кеткен табелиги сыяктуу экендигин бул ажаткананын ичиндеги ушул орнаменттерден эле байкасак болчу. Ооба, бул орнаментти дагы ишкер балдарыбыз келип ушул кылып аткандан кийин, анан ушул жерге дагы басып койбойлубу деген бир сунуш менен басылган. Анан муну дараткананын асты ысык пол болгон. Артында 3 тонна, 5 тонналык суу кампасы бар. Андан кийин 22 очко кылдык. Кенен келип ысык суу, муздак суу агып турат. Анан муну тапчан деп столдорду муну Арсланбаптан ушул жаңгак, эски жаңгактын немелерин алып келип отургуздук да. Муну да жаңгактанбы бул? Жаңгактан алып келип ар бирине жаңгактан жасаттырдык. Анан мына чорголорду Туркиядан баягы Меккеге ажыга барган биздин бир тууган мусулмандарыбыз бар. Ошолор көрүп жүрөт. Буну дагы ошол эмеси менен алып келдик. Мына азыр суу. Булар эми канча дагы ошол Турциядан алынып келинген сапаттуу делген буюмдар да, мисалы. Ооба. Аха. Андан кийин дагы анан бул жерибизге 11, 3, 6, 9, 11 бу жагына 11 бир тарат алганда 22, 23 адам таратылат. Бир неме алганда. Анан кийим илгичтерди койгон бул жерде кир жуугуч машиналарды койгонбуз. Бул жерде чачыктарды коюп, ар жумада путу арчуучу кылып, аягындай кылып сактап, эме кылып турабыз. Мына бу жака келгенде душхана кылдырганбыз. Бул жерде душ да бар. Душ да бар. Бул жерде душхана кылдырганбыз. Анан душубуздун кээ бир мусафир адамдарыбыз келип калат, же болбосо көчө, шаар жери ар кандай адамдар келип калат. Эми жашоодо көрүп атпайбызбы? Анан келип калса ачып беребиз, жуунуп, кусул кылып, тарат кылып, анан намазына кирип кете берет. Анан ачкыларыбыз кенен, кеңири кылдырганбыз. Муну атайын ушул ишкерлер менен сүйлөшүп, кенен кылайлы, таза кылайлы, пакиза кылайлы деген образда ушул нерсени. Ошол эле ишкер ушунун баарын жасап бердиби? Толук. Бир адам кылган, бирок ал адам дагы ушунчалык Аллах Таалага макталуу ушундай кенен кылдырды. Анан акыркы сапаттагы жанагындай акчасын аябады да Аллахтын. Акыркы сапаттагы курулуш материалдары менен кынап берди, мындай салып орнотуп. Бул жагыбызга акыркы немебизге жанагындай жана тизеси ооруган, буту ооругандарга атайын ал жерге бул жактан майыптар үчүн деп койдук. Анан бул жактан да эшик ачып койгонбуз. Аял кишилер келип калат. Же болбосо туристтер келип калат экен. Туристтер келди да, келип бизге дараткана кайсы жерде дейт. Ушул жерден киргизбей анан мына жактан ачып берип, мына жактан киргизсе көрүп ойто. Рахмат, ушундай дараткана бар экен деп күтпөгөндө жердин алдында бул. Кээ бир жерлерде дараткана обычный эгизде болсо, биздики жердин астында келип карап таң кала турган бир акыбалда.
окей деп рахматтарын айтып кетишет. Каныбек таксыр, мисалы кээ бир учурда ушундай шартты түзүп койсоңуз да, эми биздин мусулман адамдарыбыз бар, эми баягы кээ бирлер баягы текебер караган, бир кайдыгер мамиле жасаган учурларда болобу? Мисалы ушунчалык шартты түзүп койсоңуз, кээ бир учурда унитазды же болбосо чорголорду бузуп, ушул ажатканага киргенде дагы маданиятсыздыкты көрсөткөн учурларда болобу ушинтип? Эми элчилик таксырым кээ бир мезгилде ушундай зээнин кейит, акыбалын көрүп туруп, анан кээ бир жерде карап туруп курсам болосуң. Эми ал биздин милдетибиз. Келген адамды тарата алдырып, тазалап, пакизалап, алар жакшы сөз менен узатып коюш. Бул Аллах Тааланын үйү. Аллах Тааланын үйүнө ким болбосун туура мамиле, таза, пакиза ниетте кызмат кыла берсе, иншалла журтубуз, мамлекетибиз өнүгөт. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушул учурдан пайдаланып программанын жүрүшүндө айтып коелу. Бул биз азыркы алып чыгып аткан тема азыркы күндөгү мечит менен ушул мурдагы кылымдардагы мечиттин жаралуу тарыхына дагы алдыдагы мүнөттөрдө кайрылабыз. Себеп дегенде мындай ачык айтканда азыр Абдуллахан Рабат мечити деп, мисалы мамлекет тарабынан корголот деп бир жакшынакай кылып тактайчага да жазып койгонбуз. Бирок чын-чынын айтканда көптөгөн тарыхчылар менен кеңешип, талкуулап отуруп, бул 16-кылымга чейин эле болгон деген дагы маалыматтарды угуп келип атабыз. Эми ал боюнча дагы азыркы программанын жүрүшүнө сөз кылабыз. Каныбек таксыр, айтсаңыз, бул ажаткананын деле мисалы салып койгондон кийин ичиндеги негизги керектелүүчү каражаттар менен 1,5 камсыз кылып турса керек, Албетте, бул ушул мечитибиздин дааратканасы курулуп атканда, мечитибиздин жамаатыбыздан бир ишкер бала бар эле. Ишканасында ишкерлиги аз болчу эле ошол мезгилде. Анан ниет кылыптыр, дамыда ушул жерден мынау самынын, шампунун, кагазын, бир жылдыгы мен жылда жаңы алып келип каржылап турайын деп өзү ниеттенип, ушул жылда жаңыдан ушул кагаздар, ат кагасын, шампундарын, ушу мечитибизге дааратканага керектелүүчү нерселерди алып келип. Бир жылга жете турган. Жете турган. Анан бир жакында келип айтып калды, дамла мен ушул ишканамды, кичине ишканам эле ушул мечитке, ушул дааратканага ушул нерсени алып келгенден кийин аябай менин ишканам, бизнесим, ишкерлигим өнүктү деп жакында айтып кетти да. Мен демекчимин, албетте Аллахтын үйүнө баарыбыз келебиз. Бирок ошол келгенде дагы ошону татынакай иштетип, бирөөдүн алып келген мээнетин билген болсок, анан ошол адамдарга да сообу кыяматка чейин иншалла жетип турат. Бул эми даараткана салгандын, мечит салганды Аллах жакшы көргөн пендесине кылдыртат. Бул кайсы адам даараткананы салган болсо Аллахтын үйүнө, Аллахтын үйүн кооздогон болсо, Аллахтын үйүнө кызмат кылган болсо, анын Аллах ыраазылыгын берип койгон болсо, эки дүйнө бактылууна кыяматка чейин садакатыл жария дейт. Ошол садакатыл жарияга алып турат иншалла. Мына ушул ишкерлерибизде Аллах Таала ыраазы болгон болсун, иштерин Аллах ийгиликтүү коштоп жүргөн болсун ардайым. Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр, биз эми ажаратканадан чыгып, калган тарыхый мактанчу, айтчу деген жерлерибизди көрсөтүп кетели, жүрүңүз. Чыгарайлы. Каныбек таксыр, ажаткананы салган адамга дагы жана ажаткананы ушул керектелүүчү каражаттар менен камсыз кылган адамга дагы Аллахым чексиз ыраазы болгон болсун. Амин. Эми урматтуу көрүүчүлөр, биз негизги маалыматка өтөбүз. Азыр мындай бир маалыматтар бар да, мисалы ушул 10-11-кылымдын тегерегинде эле ушул биздин ата бабаларыбыз ушул жерге келип, ушундай бир өжүрөлөрдү салып, же болбосо ушундай бир кыргыздын кыргыз экендигин мен азыр сизден сурайын деген, ушул биздин баарыбызга белгилүү болгондо ушул Сулайман тообуз бар, ушундай баардыгы дүйнө жүзүндө азыр ЮНЕСКОнун тизмесинде турат, катталып дегендей. Бабурдун өжүрөсү тууралуу бир аз кеп кылып берсеңиз бизге. Бабурдун өжүрөсү деген маалыматты уккандан кийин Бабурдун ушул жерде дагы кезинде байырлап кеткени тууралуу бизде маалыматтар бар да, кененирээк айтып берсеңиз. Баягы Жылдыздуу түндөр деген китеп бар. Мына ошондо Фазледдин Бабурдун ошо хүжүрөсүн салган. Салгандан кийин Бабур айтат да, бул менин авамдын хүжүрөсүнүн арарагын арты жагында, меники паст жагында. Бирок меники көрүнгөндө шаар тегиз көрүнүп турат деп айтат да. Анан өзүнүн кол жазмаларында. Анан Фазледдин Бабурдан сурайт дейт да.
бул жерге ат менен бийлер, хандар, бектер чыга турган кылып, ат араба аттар менен чыга турган жол кылбайлы дегенде, бул жерге хан дагы, бий дагы, бек дагы бардыгы буту менен чыгып, буту менен түшөт деди. Анан Мухаммад Бабыр Захириддин 16 кылымда бу Шайбаниттер Абдулла хан эки бу Самаркандта хан болуп турган эки. Анан ошол мезгилде Абдулла хан экинин аты берилип калышынын түпкү магызы бул Ууз эки уламыштарда айтылат бизге. Бирок тарыхый буларыктарда айтылган эмес. Жазуу түрүндө. Бирок уламыштарда тарыхчылар дагы буну далилдеп айтып келет. Абдулла экинин аты берилип калган дейт. Абдулла экинин Самаркандта хандык доорун карасак, бул Орто Азияда ушул бул жагы Пакистан, Иранга чейин, бул жерде Кашкарга чейин бүтүн ата бабалары басып өткөн улуу мурастарды бардыгын реконструкциялаган экен. Самаркандты дагы, Бухараны дагы ошол эле мезгилде ушул мечитибизди дагы ошол киши. Демек ага чейин болгон бул мечит. Ооба. Анан ушул тарыхчыларыбыз жакында бир мага бир тарыхчы кыздар алып келип берди. Тамыла ушул мечиттин тарыхын билесизби дегендей кылып, анан кандай десем, Мухаммад Бабыр Захириддиндин орусча котормосунда башка тилдерде которулгандарда кандай себептер менен өчүп калганын мен билбейм, бирок орусча котормосунда, Бабырдын орусча котормосунда бул мечиттин ордунда Мухаммад Бабыр Захириддин 15-кылымда Афганистанга качып кетип аткан мезгилде жазат экен. Ош шаары бул ортосунда тоо бар, таштуу тоо бар, ортосундан шаардын ортосунан ак буура суусу өткөн деп. Андан кийин бул жерде 11-кылымда Жауза деген мечиттин фундаменти болгон. Ал жерде биз дагы реконструкция кылып кызмат кылганбыз деп жазат экен да. Бул деген эгерде Бабурдун ошол кол жазмаларына таянган болсок, Жауза деген, андан кийин мен кызыгып калдым. Мен тарыхка кызыгам негизинен. Анан кызыгып ушул нерсени тарыхчылар менен, тилчилер менен сүйлөшпөсөк, кыргыздын байыркы тилдеринде Жауза деген сөз жаңылануу, өсүп чыгуу, жаздын бир жыты деген маанини билгизет экен да. Акыл калчап карасаңыз, Ош шаарына келгенде эң баягындай нар жагынан шамал тийбейт, буягынан күн өстү. Бул жагынан келгенде улуу жибек жолу. Улуу жибек жолундагы мезгилде бул жерде Кытайдан улуу жибек жолу салынган, ушул жерге келип канчалаган бектерибиз, хандарыбыз, бийлерибиз, жолоочуларыбыз ушул жерге дем алып, ушул жерден намазын окуп, ушул жерде жатактап, анан кетип жүргөн бир жолдун так ортосу болгон экен да. Эгерде биз ушул Мухаммад Бабыр Захириддиндин кол жазмасына таянсак, анда бул жерде Бабыр отурган болот. Себеби хужураны салардан ал киши салгандан кийин ал сөзсүз бул жерде отуруш керек. Анын отура турган кыргыз үй же көчмөн калп болгон эмес ал. Ошол сыңар эле Алымбек, мен ушул нерседе Мухаммад Бабыр Захириддиндин сөзүн улап, бир туристтердин келген мага өтө бир кандай десем, мага оңтойсуз суроолорду көп беришет да. Анан ушул жерде мен имам катары, дамыла катары жооп бергенге биз даярбыз да. Анан ушул жерде айтат, Алымбек татканын хужурасы каякта, Курманжан татканын тактысы каякта деген, диваны каякта деген суроолор көп берилет мага. Бул жерге Европадан келет, Кытайдан келет, Япондор келет, Америкадан келет, бирок биздин ушул 3000 жылдык Ош шаарында тарыхы бар мечит болуп, биздин хандарыбыз, бийлерибиз, бектерибиз отурган мечитте албетте биздин даткаларыбыз дагы отурган да. Бир үй бүлөдөн 2 датка чыгып атат. Бүгүнкү ак падышанын урпактары ошол мезгилде биздин энелерибизге сый-урмат көрсөткөн. Ошол мезгилдеги аталарыбыз, энелерибиз балдарын элим, жерим, диним деп башын сайып, канжыга карап туруп, бул өтө оор маселе. Бирок бүгүнкү күндө ошол ал энебиз көчүп жүргөн экен, датка табыз ушундай кетип калган экен деген сиз менен биз түшүнүшүбүз мүмкүн, бирок сырттан келген адам аны түшүнбөйт да. Туура айтасыз. Анан ошого мен өзүмчө жеке пикирим, албетте бул даткаларыбыз отурган мечит болгон. Даткаларыбыз эми даткаларыбыз демекчи 2000 жылы ушул Ош 3000 жылдыкта Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаевич келип ушул мечитибизге килем салып кеткен экен. Бул эми ушул жерде иштегендер айтышат. Андан кийин Пакистандын премьер-министри болгон
Мен азыр Бухутта келип ушул жерге келип мен ушул мечитти уккан экен, ушул мечитке зыярат кылбасам болбойт экен деп келип Пакистандан угуп келип ушул жерди зыярат кылып кеткен экен. Ал дагы дүйнөдөгү эң күчтүү саясий күчтүү адам болгон. Андан кийин бери агырагына келсек, бүгүнкү күндө ислам ааламында дүйнөдө өзүнүн ордун тапкан Туркиянын баш ханы же болбосо президенти Режеп Тайип Эрдоган ушул мына даракты карасаңыздар. Жүрүңүзчү. Ушул жака басалың ана көрсөткөнчө. Ушул дарактын алдына келип 2002 жылы ошол жерге келип өзү Куран окуп, анда Стамбулда эме экен эле. Өкмөт башы. Жок, мэр экен эле, шаардын мэр экен эле. Стамбулда. Андан кийин ушул жерге келип, баягы Аллах Таала бул каракелерибиз биз жаш бала элек дейт. Окуган аятын карасаңыз, кайсы аятты окуган десек айтат. Бакара сүрөсүндөгү قال الله تعالى فاستعوذ بالله ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون дейт. Садакаллаху лазим. Силер ойлобогула дейт, Аллах жолунда кеткендер, шейиттерди өлдү деп. Алар төлүктүү жеңишке жеткен, алар өлбөйт дейт. Ал киши дагы ошол жерден ойлонуп, ошту зыярат кылайын деп ушул мечитке келип зыярат кылып, ушул жерден кеткенден Аллахтын өкүмүнөн дем алды. Андан кийин президент болуп, бүгүн дүйнө коомчулук назарында элдин, мусулмандын бир желеги болуп келатат да. Мен демекчимин, эгер ошондой сырттан келген хандарыбыз, бийлерибиз ушундай жерлерди зыярат кылып кетип аткан болсо, албетте бул жерде бектерибиз, Кыргыздын Барсбек рух дөөлөтүн түзгөн 7-8 кылымдагы Барсбектин ушул жерде келип отурган дегенге ким күмөн кылышы мүмкүн да? Албетте бул Манастын тарыхын карап көрсөк, Манас атасы сен бул жерден кеткенде, Алтайга кетиргенде, азыркы тил менен айтканда миграция болгон. Манас эр жетилип, кайтып өзүнүн Ала Тоозго көчүп келип атпайбы Манас атабыз? Андан кийин келип Кырк чорону, Кыргыздын рухун, дөөлөтүн бекемдеп атпайбы? Албетте бул Манастын да эле өзүнүн бабалары Карахан болгон. Карахан иттерин менин өзүм жеке бир Карахан иттерин тарыгы дагы борбору Барскон болгон. Ушул чөлкөмдө биздин Кыргыз журтчулугундагы Алай чөлкөмүндөгү ушул жердеги бир тарыхый эзелтки бабаларыбыздын, хандарыбыздын тактысы болгон жер деп койсо болот да бул жерде. Эми ушундай жерлерди жанагы айттым го, ата сыйлаган озор, Кыргызда бабаларыбыздын айткан сөзөрү. Керезди, мурасты сыйлабаган тозор дейт. Эгер биздин ата бабаларыбыз ушундай улук макамды, улук мечиттерди, өздөрү отурган тактыларды калтырып кеткен болсо, биз аздектеген болсок, албетте биз өнүгөбүз. Албетте биз өсөбүз. Кыргызда дагы макал бар. Өлүктөрүңөрдү барктабайын, тирүүлөрүңөр даңталбайт дейт. Биз өлүктөрүбүздү буга далил да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды түшүндө көргөн адамды ким сүйүнбөйт? Ар бир адам пайгамбарыбызды түшүмдө көрсөм экен дейт. Буга хадистен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Эгерде мени ким түш көргөн болсо, акыйкатта, чындыгында мени көрүптүр" дейт. Мен түш көрдүм, 17 жолу түш көрдүм, мен 7 жолу түш көрдүм, мен 1 жолу түш көрдүм деп YouTube'да өзүнчө жылдыз болуп аткан канча адамды билебиз мусулман бир туугандарыбыз. Бирок ушундай ата бабаларыбыздын, пайгамбарыбыздын түш ааламындагы бүгүнкү сыпат менен айтканда түштүн кайсы жактан кандай келишин бир адам далилдей албай атат. Бирок Аллахтын керемети, пайгамбарыбызды түшүбүздө көрүп сүйүнгөн болсок, эгер ата баласынын жашоодон ата эне кетип, үйүн бузуп койгон болсо, сөзсүз ата эне ошол баласына келип түшүндө нааразы болот да. Балам, үйдү бузуп койдуң да аттиң деп кетет. Бул бар нерсе. Бирок эч ким далилдей албайт. Бирок ата эне кеткенден кийин ошол үйдү кооздоп, балдарым, кыздарга ушар болгула, кыздарды силер карагыла, журтуңарга, элиңерге бекем болгула деп керез айтып кеткен болсо, аны аткарган болсо, аны дагы келип түшүндө башарат, аян берет. Ошосуңар эле биз бабаларыбыздын, бектерибиздин, хандары отурган жерлерди биз бүгүн мына ушундай киче эгемендүүлүккө жаңы килемдерди бир ишкерлерибиз алып келип салып беришти. Анан сырдап, актап, ушул жерди пакиза кылып отурганга аракет кылдык. Себеби
үй бүлөдөгү өтүп кеткен ата бабаларыбыздын руху шаат болуш үчүн албетте биз мына ушундай улуг жерлерибизди, көзгө басар тарыхый мурастарыбызды, ата бабаларыбыз калтырган керезин сактаган, урматтаган, сыйлаган, барттаган жана колдоп ошол жерде караган болсок, бизде мамлекетибизде эч качан революция болбойт. Биздин мамлекетибизде эч качан позиция оппозиция болбойт. Биздин мамлекетибизде өнүгүү, өсүү жана бири-бирибизге болгон мухаббат, мейрим болот иншалла. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей ушул сөздөргө жакшылап маани бериңиздер. Мисалы азыр эле Каныбек Таксыр айтып өттү, жогоруда мисалы ошол Пакистандын башчылары, мисалы ошол премьер-министр деп атабыз, мисалы андан кийин ушул Турция мамлекетинин президенти азыр Эрдоган мырза, ушул адамдар улуу адамдарга айланды да азыркы тапта, азыркы секундтарда мисалы дүйнө назарына илинген улуу адамдарга айлангандыгын так эселеп айтсак болот. Ошол адамдар ушул жерге келип ошол өздөрүнүн эми ниети бар экен, ошол жактан атайын келип дуа кылып кетишкен, Куран окуп кетишкен, зыярат кылып кетишкен. Мындай айткандачы, жогоруда такай эле ушундай бир ачык эле маалыматтарды айтып атат. Биздин эле ушул өлкөбүздө стабилдүүлүк болушу үчүн балким биздин ушул ата бабалардан калган бизге таберик болгон ушундай бир ыйык жерлерибизди келип зыярат кылып, Аллахтын ыраазычылыгына татып дегендей жакшы бир мамилелерди кылсак, балким Кыргызстан мындан дагы өнүгүп кетет, Кудай буйрса жол ачылат деген бир жакшы бир ойду айткыбыз келип атат. Ал эми Каныбек Таксыр, могу жерде азыр сиз бул жакка келсеңиз, жана ушул Бабур Захриддиндин кол жазмасына калтырып кеткен бир маалыматтарды бизге ачыктап бердиңиз. Мисалы үчүн анда жазылган маалыматтарда кайталаштын кереги жок. Бир топ тактамалар иретинде айтып өттүңүз, бул жерде жазылып турат, Рабат Абдуллахан мечити 16-кылымга таандык депчи, 16-кылымга таандык деп. Демек азыр биздин деле буга чейин тарыхчылар көп эле эмгек өтөгөндөр балкимчи. Буну азыр эми ачык эле айтууга убакыт деле келип калды. Бул менин сөзүм. Себеп дегенде мен буга чейин келип тартып кеткем бул мечит жөнүндө, мисалы маалыматтарды жетиштирип бергем. Анда тарыхчыларды ортого салып мен маалымат бергем. Мына жогоруда айтып өттүңүз, мисалы даткаларыбыз ушул жерде отуруп ташып кеткен, мисалы кезинде ушул жерде башкарып кеткен, бийлигин жүргүзүп кеткен сыяктуу депчи. Балким ушуну Абдуллахан эми бул мезгилде мисалы айтылат, мисалы Африкентте төрөлгөн 1543-жылдары депчи. Ал башкарган династияда хандыкты ээлеп турган мезгилдерде реконструкция кылган деген дагы маалыматтарды айтып өттүңүз. Эми ушул бир ойда мисалы менденчи Абдуллахан Рабат мечитин Даткалар мечити деп атап койсо кандай болот деген ойда сиздин оюңуз бул жеке пикир да. Мен ушундай ойлойм да, мисалы үчүн бул маалыматтарды мен көп чукудум да, көп окудум да, мисалычы. Бул Абдуллахан Самаркандтагы шайбениттерден экинчи чыккан Абдуллахан II хан болгон. Бул ошол мезгилде динге, элге кызмат кылган адамдын, анан ушул жерден тарыхчылар айтат да буну. Бул уламыш, ал кишиге ушундай жардам сурап ушу мечитти оңдоп түзөп бер дегенде оңдоп түзөп берген. Анан ошонун атына жетекчини, башбакан кылып атын койгон деген уламыштар айтылып келет да. Эми ал тарых. Бирок кечеги дагы 11-кылымдагы мечит деп Мухаммад Бабур Захриддин кол жазмасында калтырып кетип атпайбы? Ал киши бир гана хандыкты ээлеген эмес, ал киши ушунчалык алымдык даражага жеткен. Ал таквалык даражасына жеткен. Мухаммад Бабур Захриддиндин ушунчалык таква экендигин дагы далилдеп беришет да. Анан бүгүнкү күндө кече Индияга балдар барып келип, Дамла дейт, Индияга бардык дейт, бүгүнкү Индиянын президенти отурган резиденция дейт, азыркы биздин жалпактуу резиденция дейт, Мухаммад Бабур Захриддин курган гаремде отурат экен дейт. Актап сырдап коет экен дейт, ошодо отурат экен деп балдар айтып келишти да. Эми хужуронун салышы, анан бул жерден салкын, бул жерде хауз болгон деп атпайбызбы? Мына жерде хауз болгон деп атабыз. Хауз болгон. Андан кийин бул жерде тарыхый археологиялык казуулар менен далилденген хаммам турат. Анан өзүнчө шу жер бир хан сарай болгон деген мага пикир келет да. Мен ушул жерде иштеп, ушул жерде кызмат кылып, ушул жерден баягы кандай дейт? Бир жерге келсең дагы сиңирет. Ошол жер. Ошол коом сиңирет. Анан ошол жерге сенин эмгегиң сиңет. Анан элге, журтка, динге кызмат кылам деген нерсе болот да. Мен ушул жерге келгениме 13 жыл болгон болсо, 13 жылдын ичинде мен акылым ошол нерсеге жетти да. Бул жерде бир хандык бир чөйрө болгон.
Себеби хамам турат. Ал мезгилде хандардын, бектердин, бийлердин гана хамамы болгонда. Жеке адамдар келген эмес. Анан кийинки мезгилде анан жибек жол деп туруп, анан ошол жибек жолуна келгендер ушул жерден атын, бул эми Чыңгыз хан бул жерди аралап кеткенден кийин бул тарыхты 100 жылда бүгүн кандай акыбал болуп атат туугандар. Бул жердер басып, дебеленип, укаланып кеткенден кийин анан кайсы бир чөл мезгилде анан кийин жибек жолунда ат байлай турган, дем ала турган, ошол хаммамга кирип жуунуп таранып, ошол жерден дем алып кете турган бир зыяратках болуп турган бир мезгилде. Туура айтасыз. Курматтуу көрүүчүлөр, биз азыр мындай маалыматты берип атабыз. Муну мисалы таразага салып, жете өлчөп бир кесип анан айтып аткандагы чагым мисалы мен бул ушул Бабур бабабыздын ушул жазылма кол тарыхында айтылып аткан нерсеге маалыматка таянып мен ачык эле айтып атам. Мисалы бул биздин ата бабалардан калган ушул кыргыздардын эзелтен ошол мезгилдеги башкарган хандыктарга чейинки салган тарыхый объектибиз мындайча айткандачы. Бул биз үчүн табылгыс байлык деп эсептесем болот. Сөзүңүзгө Абдулла хан экинин аты берилип, ушул жерде сакталып бүгүнгө дейин келатат. Бул эми кылынган бүгүнкү кечеги кирпичтердин, ушул жердеги топурактардын, ушул жердеги табылган табылгалардын аркасынан 16-кылым деп айтылып келатат да. Келе жатат. Эми Абдулла хан 16-кылымда жашаган болсо, андан бери биздин daткаларыбыз келип отурбадыбы? Андан бери биздин daткаларыбыз, бектерибиз, хандарыбыз келип кызмат кылбадыбы? Алар деле реконструкциялаган, реставрациялаган дегендей. Бабур өзү айтып атпайбы, 11-кылымда бул жерде Жауза деген мечит болгон деп атат. Ушул өзүн айтат экен да. Ушул мечиттин фундаментинден бери айтат экен ал киши. Фундаменти болгон ушул аралыкта. Анан ошол аралыктан анан мул чекесинде эшик болгон дейт. О эшиктен немеге чыгып кеткен дейт. Ак сарайга, хужурага чыгып кеткен дейт. Мына жакта эшиги болгон экен муну. Кийин жаап салышкан дейт. Анан Абдулла хан Даткалар мечити деп койсо, албетте бул жакшы болот. Себеби бир чети өзбек династиясынан чыккан Абдулла хан хандык менен биздин аталарыбыз, бабаларыбыз чыккан хандык даткаларыбыздын өзбек кыргыз улутундагы нерсени жармаштырып алып кеткен болсо, бул Ордолу ошуздагы өзбек тууганыбызга дагы, кыргыз тууганыбызга дагы абдан сонун болот. Калыс болмок. Калыс болмок, андан кийин биздин аталарыбыздын дагы руху шаат болот. Ана азыр жанагы айтып атпадым, мени туристтер келет дагы, кече Меккеден бир брадарыбыз келиптир, бир тууганыбыз келиптир. А киши айтат, мен Меккеден келдим дейт. Харамдын жанында жашайм дейт. Эртең менен ушундай мезгилде келиптир. Абдулла хандын сөөгү каякта дейт. Мен ошонун сөөгүн зыярат кылганы келдим дейт. Анан мен айттым, Абдулла хандын сөөгү Кыргызстанда жок. Анын сөөгү кабыры Самаркандта. А бирок биздин датка энебиздин Алымбек Даткабыздын кабыры мына Сармазарда жатат да. Бул жерде жатат. Анан келгендер айтат экен, Датканын мындай азыркы тил менен айтканда офисхана дешет экен да. Мен аябай көп беришет да. Офиси каякта, тактысы каерде, отурган жери каерде деп. Мына ушул жер болгондо. Албетте да. Эми ал жерде кыргыз, эми анау эски арак заводдун ордун айтышат. Нар жагы барып туруп Тимир Палвандын алдындагы ашкананы айтат. Бирок бүгүнкү күндө аларды барып бир күн сырттан келген туристтерибизге биз мына жерде датка энебиздин, Алымбек Даткабыздын хужурасы отура турган зыяраткагы болгон деп айтышыбыз мүмкүн. Бирок ал отурган жерин бүгүн биздин еврейлердин жашоосундагы мусулмандарга кылынган нерселердин ичинде канча мечиттерибиз, тарыхый булактарыбыз жок болуп кетти да. Бүгүн ош 3000 жылдыктагы тарыхый булактардан бир гана ушул нерсе сакталды, далил катары. Эмне үчүн Эрдоган, Режеп Тайип мырза Эрдоган алар акылдуу адамдар, акылы бүтүн адамдар. Беназир Бухутто бул Пакистандагы дүйнө аламын таң берген премьер-министр болгон. Алар ошол жактан келип ушул мечитти зыярат кылып табы, алар бул мечиттин кереметин, касиетин, же болбосо тарыхый булактарын изилдеп анан басат. Ал кишилер баса турган жолун, сүйтүлү турган сөзүн, кыла турган ишин өтө мелжеп, жети өлчөп, бир кесип иш кыла турган адамдар да. Азыр эми бул
жакшынакай кылып туруп жаңы килемдерди салып коюпсуз мына бул жакында эле болгон иштер булар. ооба бул кече жакында ушул ата бабаларыбыздын айтат го, атам өлдү эле 10 жыл болду эле, 20 жыл болду эле, атама багыштап, атама арнап ушул ишти кылдык эле, кабырында тынч жатсын, руху шаат болсун, үй бүлөбүз тынч болсун, жакшы жашайлы дейт го. Ошо сыңар эле биздин мамлекетибиз өнүксүн, мамлекетибиз жаркылдасын, уруш болбосун, улут маселесинде көтөрүлбөсүн, революция болбосун деген ниетте ушул бир сыйра актап, сырдап, тазалап дегендей. Анан бир балдар келип, ишкер балдар келип, килемин баардыгын саздап даярдап беришти. Ичине кирелик, бисмиллахиррахманиррахим деп туруп. Бул жагына дагы жазырыпсыз да, бисмиллахиррахманиррахим. Жок, бул эски. Бул эски? Эски, бул сырдатып койсуз. Биз болгону үстүн, алдын сырдатып, тазалатып, жанагындай кылып койгонбуз. Аха. Бул эшиктер дагы тарыхый эшиктер булар дагы. Булар эми 90-жылы баягы реконструкция болгон, ошол мезгилде кылынган. Булардын тегиз салыпсыз да бул жерге бир да жери бош калбаптыр. Жаңы килем, сонун калың килем болуп калыптыр. Ооба. Бул жерге киргенде көзгө көрүнчү жайды аябай катырыпсыз, мисалы кандай таксыр киргенде эле мына ушул көзгө көрүнөт экен, буну эмне деп коет эле буну? Имам мехраб, мехраб отурат. Минбар, бунусу мехраб, бунусу минбар деп коет. Минбар деп коет бул жака. Дамылалар чыгып ушул жерде кутпа окуйт. Буга чейин байкабачу элек, мисалы үчүн киргенде эле көзгө көрүнөт экен, бул логотип деп коелу биздин азыркы тил менен айткандачы. Бул кимдин идеясы болду? Анан аркасы кирпич, ошол өзүнүн кирпичи мечиттин. Анан кирпичи, анан алдындагы бир мен жакшы окуй албадым, бирок бул өтө мамлекетибизге жакшылык алып келе турган бир хикмат, керемет эле деп коем да мен. Бул түндүк сыяктуу болуп көрүнүп турат, мисалы мунун маани маңызын кандай деп сыпаттайсыз? Мисалы үчүн бул жактары дагы мисалы өзүнчө бир сүрөттөлүп турат экен, сүйлөп турат экен. Бул түпкүсүндө бир уютку. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жакшы көргөн ислам шариятында көрсөтүлгөн баягы бүтүн аалымдарыбыз мисалы үчүн ютубка койгондо коюп, анан ичине орнамент тартып атат, ошондой керемет. Алдындагы ошондой бул түпкү магызы Кыргыздын ортодогу орнаменти, анан бир түндүк турган сыяктуу. Анан үстүнөн астынан келип аткан уютку сыңары берилип аткан бир идея деп айтышты да мага. Бул эми бир четинен алып караганда мисалы түндүк ортодогу көрүнүштөр бул биздин Кыргыздын байыркы тарыхы деген сыяктуу дагы мисалы мен бул менин өзүм көз карашым. Ал эми эки четине орнотулган бул жолдорубуз түгөнбөйт, чексиз уланат. Мамлекетибиз өнүгөт, өсөт, биздин муундар эми кандай бир кылымдарга чейин да жашайт Кудай бурса деген сөздү мен да кошумчалап кетсем тууралуу болобу? Албетте. Анан бул мечитке келгенден кийин бул мехраб Кыргыздын парламенти коюлган. Анан ушул кийин жасалгалат да, бул мечит аябай мындай урап түшүп калган, иштери болбой калган. Муну катуу мээнет менен ушул акыбалга келтирилген да. Алдынан сыз өтөт эле, алдын мечиттин алдынан суу өтөт эле. Үстүнөнчү тамчылайт. Алдыларына дагы 2,5 метрден фундамент койдуруп, үстүлөрүнүн алдыларын тостуртуп, эми тарыхый баалуулук бул. Буну канчалык аз десек, биз дагы бир күн кетебиз да, биздин бала чакабыз, коомубуз, мамлекетибизге бул ата бабаларыбыздан калган мурас. Буну аздектешибиз керек. Каныбек таксыр мисалы дагы бир нерсени байкап атабыз да, мисалы буга чейин мисалы биз эми ушул жерде жайгашкандыктан, жашагандыктан бул мечитке көп келебиз да биз. Бул көзгө көрүнө турган бир өзүнчө бир фон болуп калыптыр да, мисалы бул да бир сүрөттөп айтып берсеңиз. Бул эмнени билдирет? Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ак килем дейбиз, барганда умрага ажыгып барган ажата, аженелерибиз, бир тууган момун мусулмандар билет. Пайгамбарыбыз мехрабы. Анан мен бир жерде бизди бир зыяпатка чакырышты. Анан зыяпатта отурсак, телевидениядан ушундай көрүп калдым. Мен көрдүм, мына жерин көрдүм да. Алдын көрбөдүм. Мен алдын көрбөдүм, мына жерин көрүп калдым. Анан окусак, it is life деп коюптур, түз Африкан. Анан мен айттым, буну тез тартып калгыла, балдарга айттык, тарткыла дедик, издесек, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мехрабы экен бир тууган.
Биз ошончо ажыга барабыз, умурага барабыз, мехрабты көрөбүз, бирок эң негизгиси бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мехрабы ушул жерге сүрөт кылып алып келип койдук. Анан койгондо эң негизгиси мына жерде пайгамбарыбыздын кеткенде бүгүн 15 кылымдын жүзү болуп аткан болсо, мына жерде пайгамбарыбыз калтырган кыргыздын орнаменти турат. Ошол нерсени мен да көрүп таң калып атам да, мисалы бул кыргыздын орнаменти, мисалы. Биздин ата бабаларыбыз колдонуп келген стимул болгон орнамент. Анан ушул орнаментти алгандан анан ушул жерге балдар менен кеңешсек, жамаат менен кеңешсек, дамла ушундай кылабыз да, анан ушул нерсени басып, үстүнө ушундай кылып бир пикир, идея жаралды да, анан ушундай кылдык да. Алла разы болсун, Алла разы болсун. Эми мечитке келген адам түз, тазап ниет менен келип намаз окуган болсо, буну көргөн болсо, негизги идея ошол орнаментти коюу менен бирге пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мехрабын көргөн адам сөзсүз пайгамбарыбызга салават айтат да. Биз ошону ниет кылдык соо иретинде. Саллаллаху алейхи вассалам деп пайгамбарыбыздын атын аталганда, мехрабын көргөндө сөзсүз сүйүнгөн, жүрөгүнө пайгамбарыбызга мухаббат тартылган, сүйүү тартылган жүрөк сөзсүз салават айтат да. Биз ошону ниет кылганбыз. Муну оларды да жаңылап коюпсузда, буларды дагы. Булар эми ошол түркүк катары бул мындай динди көтөрүп тура турган, ушул нерсени Аллах Мухаммад деп ушул орнаментти койгондо ушуну бекем көтөрүп тура турган бир идея жаралып, ушул дагы коюлган да. Бул да жаңы коюлду ушул менен кошо. Анан дагы бир өзгөчө көзгө көрүнгөн нерсе, мисалы көпчүлүгү баягы жерди карап жүрүп байкап эткенбиз да, мисалы көпчүлүк мечиттерде мен мисалы Кыргызстандан эле жолугуп турган эмесмин, айры аймактарда кыдырып жүргөн адам катарычы. Мына ушул мечитте гана мына урматтуу көрүүчүлөр, мен ушул нерсени байкадым мына. Түндүк. Бир гана мына ушул азыр биздин ата бабалардын мечит аталган мына ушул мечиттин ичинен мен ушул түндүктү көрдүм да. Ушул сиз бул кимдин идеясы болду? Ушуну ачык эле айтыңызчы, мына ушул сиздин идеяңызбы, жеке? Бул кандай десем, биз келсек ушул жерде мынабу люстра жок экен. Туркияга барсаңыз, Ахмет Султандын мечиттерине кирсеңиз чоң люстралар асылып турат да. Анан биз ушул чыракты коюш үчүн кандай идеяны издеп чыгып, анан бир күн ушул пикирге келип, ушул нерсени ойлонуп атсак, анан бул жерде Каныжан деген ушул жамаатыбыздан бир аксакал бар, 100ге жакында өтүп кетти. Анан бир күн жанагы дарактын түгүндө отурсак келип калды. Андан кийин айтты, "Дамла бери караң" деди. "Менин дагы жашым кетип атат, бир аманат айтып коеюн" деди. Бул түндүк мечиттин үстүндө биздин бабаларыбыз айтат эле, түндүк болгон экен. Түндүк болгон экен, биз жаш кезибизде айткан эле дегенден кийин ошол идеяга, жанагы идея менен ошол аксакалдын сөзү кошулуп, чындыгында бул бабаларыбыздын түндүгү бар мечит болгон экен. Бабаларыбыздын отурган жери экен деген мага идея келди. Анан бир ишкер балдар чакырып келип, 200 миң сомго ушул үстүнө Аллах деп жаздырып, анын үстүнө булут тартыртып, кыргызыбыздын, журтубуздун мамлекети өнсүн, өссүн, асманы жарык болсун деп анан Аллахты чыздырып, ушул идея өзүмөн чыкты. Анан ошол нерсени койдуртканбыз. Анан ошол койдурткандан кийин ар кимдин ар кыл көз карашы бар экен. Бирок мамлекеттүүлүгүбүздүн түндүгү бекем турган болсо, ал үй бүлөдө тынчылык болот. Бир үй бүлөдө түндүк жарык болгон болсо, ал үй бүлөдө жакшылык болот. Ошол үй бүлөнүн түндүгү бекем болгон болсо, ал мамлекетте, ал журтта албетте Аллахтын бир жакшылыгы жаап турат, нуру. Анан биз ошол нерсени үстүнө Аллах деп жаздырып, ошол нерсени бир идея кылып, ошол нерсени уюштуруп, ошол нерсени кылдык да. Анан келген эми Кыргызда көзгө көрүнгөн, көз басар көп акылман, данышман, элге журтка таанылган адамдарыбыз келип, намаз окуп отуруп, бүткөндөн кийин жогоруну, бийиктикти бир карап туруп, "Дамыла бул идея кимден чыкты" деп бардыгы келген адамдан ушул суроо келет да. Эми ал келген идеяны жүрөккө келген кылган мээнетибизди, эмгегибизди ачык эле айтабыз. Бул идеяны ушул эл менен, журт менен, жамаат менен уюштуруп ушул нерселерди. Бул жерде элибиздин бүгүнкү күндө Аллах разы болсун канчалаган байларыбыз бар. Ошол байларыбызды тартып, эмгектентип, ата бабаларыбыздын кылган жеринде бул мечит эл менен гана каржылана турган жер.
анан бул жерде уюштуруучулук жакшы болгон болсо, анан ошол жерде адилеттүүлүк болгон болсо, анан молдо имам ошол жерден уурдап жебеген болсо, албетте мечит сонун татынакай болуп калат. Аябай сонун маалыматтарды бердиңиз, урматтуу көрүүчүлөр. Мисалы мен азыр ушул мечиттин ичин жаркырап, сонун болуп, өзгөчө мисалы ушул биздин өзүбүздүн ата бабалардан келаткан биздин түндүгүбүздү мынтип түндүк кылып көтөргөн Каныбек Таксыр сизге Аллахым чексиз ыраазы болсун деген сөздү гана айтам. Себеп дегенде мына 15 жылдын ичинде ошол жерде кызмат кылып келатып, ушул кийинки муундарга мына эстелик катары биз дагы мына жогоруда хандыктарыбыз тууралуу көп маалыматтарды айтып өттүк. Алардын баскан тарыхый жолун дагы айтып өтүп келатабыз. Мисалы бул жерлерде биздин кыргыз ата бабалар башкарган, кыргыз ата бабалар байырлаган, мына ошолордон калган тарыхый жер деп дүйнөгө дагы мисалы мактана даңктана турган маалыматтарды айткым келип атат. Шевега программасынын бул жолку чыгарылышында мисалы ушул мечиттин ичиндеги азыркы жаңылануу, азыркы биздин ушул мечитибизге болгон мамиле, мына көрөсүздөр кайсы бир жылдар өтүп, 50 жыл өтөбү, 100 жыл өтөбү, мына ушул Каныбек Таксыр сыяктуу адамдарга кийинки муун рахматын айткандан башка сөз айтпайт, Кудай буйрсачы. Андан кийинки дагы жасалгалар боюнча, жаңылануу боюнча дагы бир аз маалымат берип өтөлү. Карасаңыз, бул жерде бүгүнкү архитектор менен конструктордун акыл албай турган, акыл чамат жетпей турган нерсе. Мунулордун өзүнүн кырын карасаңыз, мунулордун кырын кара. Бул жерде бир арматура, бир жанагындай темир же болбосо бир нерсе жок. Бардыгы кирпич менен кыналып, эсептелип, даана так коюлган нерсе. Канча жер силкинип атат, канча наркы берки болуп атат, бирок бир жаракка кеткен жери жок. Бирок Аллах ыраазы болгон болсо, ушундай пакизалап, тазалап отуруп биздин бул милдетибиз ушу жерде. Анан ушунчалык бабаларыбыздын кылган нерсесине суктанасың да. Биз мечиттин ичиндеги аткарылып аткан иштер боюнча дагы мисалы сөз кылып кеттик, кеп кылып кеттик. Эми бул жакта кондиционерлерди коюп коюпсуз. Наркы-даркыга да ушундай коюлду да баардыгы. Бул мечитти дагы бир ишкерибиз өзүнүн өздүк акчасына, каржы булагына таянып кылып берген. Андан кийин бул жерлерге дагы 2 кондиционер койдурдук. $3,500 анан ал жака дагы 2 кондиционер койдук. Эми намаз окуган адам жылуу суу болгон болсо, жылуу жер болгон болсо, Аллах менен байланышканда эчтекесиз түз Аллах менен байланышсын деген ниетте кылынып аткан иш амал бул. Албетте бул мына жак өтө абал оор эле. Алла ыраазы болсун, ошо ишкерлерибизге дагы кылган кызмат кылган бир туугандарыбыз Аллахка ыраазы болгон болсун. Өтө сонун пакиза таза кылып 2 этаж кылып уюштуруп койгонбуз. Жылуу, кышта жылуу, жайда салкын дегендей. Анан өткөндө бир жерге барсак, айтышып атпай, дамыла Москвадан балдар келди эле. Шаарда кайерге алып барышты билбей. Сиздин мечитиңиз менен дааратканаңызга алып бардык эле. Ыраазы болуп кеттик. Анан Кара Сууга Райым Абабыздыкына алып барыптыр. Анан ушундай мечиттер барбы Кыргызстанда деп таңыр калып кетишти деп айтышты да. Ошосуңар эле пакиза, коомго, журтка албетте болот. Кыргыз өнүгөт, мамлекетибиз бекемделет. Биз сөзсүз өнүгөбүз. Биз сөзсүз татынакай жашайбыз. Кайсы бир күчтөрдүн, кайсы бир бузуклардын атынан биздин мамлекетибиз мурда болуп кеткен. Эми иншалла Кудай кааласа ата бабаларыбыздын маканы, ата бабаларыбыздын мечити, ата бабаларыбыздын хандык тактысы жаңыладык, сырдадык, илем салдык. Сөзсүз мамлекетибиз өнүгөт иншалла. Айтканыңыз келсин. Урматтуу көрүүчүлөр, Шевега программасын жыйынтыктап жатып, мисалы мен бир дагы пикирди кошкум келип атат мындан сырткары. Мына ушул бизде мисалы чын-чынына келгенде биздин тарыхка биз көз чаптыра турган болсок, аябай хандарыбыз көп. Мисалы ошо хандардын көпчүлүгү мисалы Алымбек Татка, Барсбек хан ушул сыяктуу көп эстеликтерди мисалы Ош шаарына дагы жакшынакай кылып туруп орноштуруп койгонбуз. Кийинки муун ушул тарыхты биле жүрсүн деген иретте. Мына 16-кылымда мисалы чын-чынына келгенде ушул Абдулла хан ошол мезгилдерде мисалы канча деген шаарларды, канча деген аймактарды башкарып тургандыгы анык. Бирок ушул Бабур Захруддин ушул өзүнүн эмгектеринде келтирип кеткенде мисалы ушул орусча тактамасын, ырастамасын мисалы мен окуп калдым. Абдулла хан ошол 16-кылымдарда башкарып турган мезгилде ушул жерди реконструкциялаган деп.
демек оңдоп түздөгөн деп. Андан берки маалыматтарга дагы таяна турган болсок, мисалы даткаларыбыз отурган мезгилде, мисалы Курманжан датка, Алымбек датка аталарыбыз отурган мезгилде дагы мына ушул жерлер реконструкцияланган, реставрацияланган, анча-мынча эшик терезелер оңдолгон, түздөлгөн деген маалыматтарды дагы жакшы билесиздер. Мындан улам мисалы азыркы күндө мына ушул жерди мисалы коомчулуктан да ушундай сунуш пикирлер түшүп атат. Мисалы эми таптакыр эле Абдулла хан деген мечитти алып сал, атты алмаштыр деген сөздөрүн алабыз, бирок Абдулла хан даткалар мечити деп атап койсо дагы жаман болбойт эле, туура эле болот деген пикирлер дагы болуп атат. Бул пикирлерге атайын комментарий калтырсаңыздар болот. Жакшы туруңуздар.